Коопсуз шаарга батасын берген депутаттар анын катасын түштөн кийин түшүнгөндөй. Айтымдарында жол коопсуздугу боюнча айыппулдун көлөмү өтө жогору болуп жатат. Жарандарыбыз долбоор толук ишке кире электе эле проект карапайым калктын жонунан кайыштылуу менен барабар экендигин айтып чыккан. Маселе чечилбесе бул туңгуюкка кептей турган болду дейт депутат Кожобек Ырысбаев. Бүгүн мынакей 20% эл төлөп атат, калган төлөгөн жок. Бул азыр эң жаман бир коопсуздук нерсеге алып келет да, коопсуздук шаар эмеселечи. Биз алыбызга жараша айыппулдарды салбай, асмандатып салып алдык да, бүгүн төлөй албайт эл. Муну тез аранын ичинде карап, анан мындай социальный багытка карап, алына карап, анан айыппулдардын өлчөмүн ылдыйлатыш керек, урматтуу депутаттар. Аталган долбоор боюнча радар орнотулган жерлерде жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери болбош керек эле. Бирок ал норма сакталган жок. Бул тууралуу депутат Марлен Маматалиев билдирип, жол белгилерин да кайра карап чыгуу сунушун берди. Ошо фото, видео фиксациялардан бир 100 метр өтпөй эле биздин жана эски көрүнүш маи кызматкерлери өзүнүн радарлары менен дагы туруп атат да. Бул деген элдин моюнуна эмес, элдин башына чыгып алган да. Бул туура эмес. Бул коопсуз шаар долбооруна түздөн түз принцибине туура келбейт. Алар керек болсо ал жерде турмак турсун, ал жерде кыскартылыш керек ал маи кызматкерлери. Депутат Тынчтыкбек Шайназаров мамлекеттик Эйр Кыргызстан компаниясы тарабынан 2600 чарчы метр жер арзбаган акчага күрөөгө коюлуп, эми ал жер банк тарабынан алынып коюлганы жатканын билдирип, өкмөттү бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Ошондуктан мына 2600 квадратный метр жер бүгүнкү күндө бул Бишкек шаарынын борборунда жайгашкан. Биздин ата мекендик курулуш компанияларга ошол жерди сата турган болгон чакта дагы 1-2 миллион долларга сатылат эле. Аны 400 000 долларга чеке банкка коюп туруп, азыркы күндө аны төлөй албай, ошол жерди банк өзүнүн карамагына ала турган акыбалда турат бүгүнкү күндөчү. Элекүлүү Табылды Тилаев Москва шаарына барып, көрүнүктүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун кызы Эльвира Исхаковнанын оор турмушуна күбө болуп келгендигин айтып, өкмөт тарабынан ага колдоо иш-чаралары көрүлүшү керектигин белгиледи. Өкмөттө бир иш-чараларды карап чыксаңыздар, ал эже 72ден ашып калды жаш. Бирок Кудайым өмүр берсин, канча жашайт, жашабайт, бирок биздин мамлекет үчүн мындай адамды адамга кош көңүл кылганыбыз туура эмес да. Ошон үчүн өкмөттө бир иш-чара кылсаңыздар. Баткен облусунун түзүлгөнүнө быйыл 20 жыл толгону менен көптөгөн мамлекеттик мекемелердин өздөрүнүн имараттары жок, ижарада турушат. Депутат Карамат Орозова облустун 20 жылдыгына 20 объект куруу талабын койду. Ошондон биз үчүн өтө маанилүү болгон ишканаларды ушул киргизип, куруп берсе. Мисалы үчүн Баткен мамлекеттик университети бакчада отурган. Бул бизге өтө керектүү нерсе. Себеби бизде аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары ошол жерде окушат. Дворец спорта Газпром несиеден курулушу бүгүнгө чейин кармалып турат. Облустук китепкана жери бар, курулбай турат. Ал эми облустук больницабыз болсо абдан авариялык, начар абалда турат. Ал эми роддомдун перинаталдык борбору ратификациядан өткөн 14-төн бери бүгүнгү күн эмне үчүн токтолуп турат. Ал эми Ирина Карамушкина 15 майда камакка алынган улуттук госпиталдын башчысы, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеваны үй камагына чыгарууну сунуштады. Маалымат катары айтсак, ал Кирим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан чыгып кетиши боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалган. Мен камакка алуу боюнча санкция берген УМКнын тергөөчүсүнө кайрылат элем. Динара Сагынбаеваны үй камагына чыгарып тергөөнү алып барууга болобу? Аны баш коргоо чарасын эч жакка чыкпоо кылып койсо деле болот да. Эмне үчүн сөзсүз түрдө эле камакка алуу керек? Бул менин аял жана депутат катары кайрылуум. Муну менен катар депутат Кенжебек Бокоев болсо 4,5 миллион сомго Польшадан алынып келинип, Талас шаарына кыдырата тигилген туялар куурап калгандыгын айтып, ага ким жооптуу болорун өкмөт тез арада аныктап жооп бериши керектигин жар салды. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, 7 канал, Бишкек.